Сиздерге берилген ар бир торт биз үчүн бакыт. Бар болуңуздар, бактылуу энелер. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Нуржан деген эже ушердеби? Нуржан деген эжени. Миргүл анан Тилек белек мени күйөө балаңыздын аты. Ошол Москвадан ушул мен менен программасына менин апам куттап коюң деп суранды эле. Келиңиз, кабыл алып коюңуз. Рахмат. Сизби эже Нуржан деген эже? Бул торт сизге, ичинде 2 шоколад менен 2 балага дейт. Ооба. Бул болсо гүл сизге эне. Эне да комда жаптырып турбайсызбы? Азыр ушул Миргүл кызыңыздын жеке демилгеси, сиңдиси? Эжеси. Сиңдим болот да? Бир тууган сиңдиси болосуз, эжеси болосуз, бир тууганы. Ошол Миргүл эже менен карындашыбыз болуп калат да, ошондо байланыштырып коесузбу? Биз менен Серпин апам эжем чалып койчу деди. Муну атайын уюштургандан кийин куттуктап коеюн депчи, көңүлүн алып коеюн деп. Ошол күйөө балаңыз Тилек, ошол үй бүлөсүнүн атынан сизге белек сюрприз күттүңүз беле, эч кимден укпадыңыз беле? Эч ким укпадыңыздар беле? Мен толкундан турмушмун. Толкундан отасызбы? Азыр биз сүйлөшүп алып тургандан биздер интервью коштор. Да, окшош болсо башка. Башка бирөөнү чочтурбейм. Болду. Азыр жезебиз дагы сүйлөйт, барыңыздар бирден. Толкундан турасызбы? Мына элестетпеңиз беле аке. Майли, болуп турат. Бул турмушта ушундай сюрприздер учуруп турган жакшы да. Телевизорго чыкпайсызбы, топа? Жок. Бул өзүнчө YouTube'да канал ушундай жалаң жакшыларды куттайбыз, жакындарды куттайбыз. Ошолордун бири ушул Миргүл карындашыбыз, ушул атайын менин эжемдин туулган күнү. Ушуну бир аз да болсо да биз сазда кылып белгилеп койсоңуздар. Элеси ушул биздин тарых болуп калсын деп бир ниет кылып эле да. Рахмат. Жолага да рахмат, сиңдиме да рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Нуржан эженин чакан уюштурган үстөлүнө келдик. Өзүңүздөн баштайлы интервью, андан кийин калган конокторго сөз берели. Мен бияка өтүп. Эже канчага чыктыңыз? Жерден туруп бере бериңиз. Немелер айтканда 18 дегенде 50ге чыгып калдым. 50ге чыгып калдыңыз. Дээрлик жарым кылым, Канча балаңыз бар? Небере көрөйүн деп атасызбы дегендей. Кудайга шүгүр, 2 кыз, 1 уулум бар. Ошо бияк жолдошум болот, булар эже сиңдилерим, жездем, күйөө балам, анан Миргүл, Тилек деген адамдар тууралуу сөз кылып берсеңиз, булар кимдер? Анан Миргүл бир тууган сиңдим, биздин үйдө эң кичинекей сиңдибиз болот. Күйөө балабыз экөө бактылуу болсун. Экөө Россияда иштеп жүрүшөт. Мына бала ошо Тилек күйөө баламдын баласы. Мына балабы, мынакей Тилек мырза, мына балаңыз. Ошо атын ким? Фамилияңы айтып кой. Тилек уулу Билал дейби? Тилек уулу Билал. Атаң көрөт. Ата кандайсыз деп кой. Папа дейт. Папа кандайсыз деп кой. Папа кандайсыз де. Папа папаңы сагындыңбы? Качан келет папаң? Бая келет, жакында келип калат. Акчаны көп өйтүп, Кудайга шүгүр, ушу бир туугандарым бар, тынч болсун. Ошолордун ичинде ушу күйөө балам менен сиңдим дагы тынч болсун. Чоң рахмат. Алар дагы ушундай жакшы күндөрдү өткөрсүн, жакшы ийгиликтерге жетишсин. Ушундай туулган күндөрдү алар дагы өткөрсүн. Алар дагы ушундай мага окшоп белектерди алсын, алар дагы. Күтүлбөгөн белектер да болгону дагы. Белектерди алсын. Рахмат, чоң рахмат, бактылуу болсун алар дагы. Элестетпедиңиз беле, эч кимден укпадыңыз, бул сюрприз келет деп. Миргүл айымда айтпады. Былтыр өзү сиңдим ошондой неме кылат, күйөө балам экөө ошондой сюрприз жакшы неметишет экен. Былтыр дагы үйгө гүл неме кылган экен, баламан берип жүргөн экен. Анда да сүйүндүм. Бактылуу болсун алар дагы. Рахмат. Эми сиз бир аз толкунданууну бир аз жазып туруңуз, ага чейин
жездебизден Ушу мен жарык дүйнөгө келтирген ата-энеме да рахмат сөзсүз айтам. сөзсүз Алар дагы ушу биздин төрүбүздүн немеси көркү. Бирөөлөр айткандай ошолор бар, мен бармын. Бул кубанычтын көз жашы. Бул эжебиз Нуржан эжебиз толкунданып атат бирачы. Ана кайнече сүйлөп койсун эле. Кете беребиз мына бир коом бир дарбыз дегенде эми сиз үчүн бүгүн өтө бир өзгөчө күн да. Мен үчүн бактылуу болуп атпайбы? Ушуда канча болду ушул турмуш курганыңыздарга? 25 жыл болуп калдык ушет. 25 жыл. Ушу менен жашап аткан мага рахмат айт. Бажа, балдыз рахмат. Эжеңерди куттуктапсыңар. Чоң рахмат бажа. Келгенде башкысы иштебиз эми. Кудай кааласа. Жубайыңыз тууралуу айтып бериңизчи. Жубайыңыз бир мактаңчы гана арай көз чарай. Көзүнчө мактаган болбойт да, башка өзү жок болгондо мактайт эле. Мактасаң мардайып кетет. Аял кишини билесиң да. Үйгө барганда өз мактагандай аялым бар, жакшы айт. Үйгө барганда саат 12ден кийин өзүм мактап коём анан. Көпкө чейин сүйүнүп жүрө турган болуппу? Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, мына Нуржан эжебиздин өмүрлүк жолдошу жакшынакай бир аябай мындай бир күлкү аралашкан ушундай маанай менен сүйлөп берди. Сиз да бар болуңуз. Кудайым буйрса 100 жашка чыкканга чейинки дагы болуп өтө турган 60, 70, 80 жылкы торколуу тойлоруңузга келип ушундай бир сюрприздер уюштуруп турайлы. Рахмат силерге да. Рахмат. Анан андан кийинки акебизге сөз берели. Не дейсиң? Ооба, келиңиз. Нуржан же бүгүнкү туулган күнүңүз менен 50 жашыңыз кут болсун. Не дейсиң али? Бирөөлөр айтмакчы, жашоодо бажа болуш керек дегенде мен бажасы болом. Мен бажа, берки бажа куттуктоптур, кичине бажа. Рахмат ого дагы. Ушундай жакшы ойлор менен жакшы ниеттерине жете берсин булар дагы. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Сиздер да бар болуңуздар, Келиңиз ака, сиз кимис болосуз? Мен бажа барыбыз, бажа болобуз. Жалаң бажалар чоңуңуздар да, жалаң. Ассаламу алейкум бажа. Тилек, Мергөл, балгызым. Рахмат, ушинтип эжеңердин туулган күнүнө сюрприз кылып жөнөтүпсүңөр. Кокустан биз деле күтпөдүк эле. Рахмат силерге, ден соолугуңарды берсин, ишиңерде ийгиликтүү болсун, дайым ишиңерде ийгилик боло берсин, эч качан жамандык болбосун. Келгиле силер дагы кошулгула бизге. Бирге отурайлы, мына бажалар барыз, топтолуп отурабыз. Ар айда отурабыз да, ушинтип биз. Баарыңарга аманчылык, тынччылык, салам баарыңарга. Рахмат. Балчаңар менен аман болгула. Чёрный касса ойногула уткула деп. Чёрный касса бияктабы азыр? Жок, ошо эгемде. Негизи чёрный касса да. Ошентип балдарымдын жакшылыктарында баарын бирге боло берели. Ömürü uzun bolsun Nurjan. Daima үйлөрүңдө той болсун. Ошентип катташып жүрө берели. Рахмат ака, рахмат. Сиз да бар болуңуз. Сиз келиңиз. Рахмат, не дейсиз эми? Тилек күйөө бала, Миргүл, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Рахмат силер да куттуктайт эжеңерди. Бизге сюрприз болду, чындап эле ойдогон неме чыкпай. Рахмат куттуктаңар. Эже сиңди болуп катташып жүргөнүңө. Биринчиден Нуржан, туулган күнүң кут болсун, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун. Данияр көңүл бала чакаңар күнүң күчүн көргүлө. Баарыбыз тынч болойлу, бар болойлу. Жакшылыктарда дайым ушинтип көрүшүп жүрө берели, Туулган күнгө силерге чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, өзүңөргө ден соолук болсун. Сен таандыңбы? Эже сиз айта бериңиз, эже. Тилек, Yola, Миргүл сиңдим, кандайсыңар, жакшысыңарбы, ден соолугуңар жакшыбы? Көптүн көлдүн катарында ойноп күлүп иштеп жүрөсүңөрбү? Силерге Кудайым күч кубат берсин, ден соолук берсин. Биз деле дуа кылып отурабыз, Кудай кааласа ошол мигранттарыбыздын баары ишине ийгилик деп, баарыңарга ден соолук. Ойноп күлүп иштеп жүрө бергиле, жакшы ниет менен барган ниетиңер баары ишке ашсын. Бизге аябай сюрприз болду, баарыбыз таң калып калдык. Рахмат. Ушул эми эжем менен жездеме чын ден соолук, узун өмүр. Эжем бүгүнкү өздүк майрам экен. Эжем дагы көп жашасын, жездем экөө тең арып, тең карып, байбиче болуп,
үйлүлүп кыз чыгарып максатына жетсин. Кыскасы ушундай жакшы күндөрүбүз көп болсун, ар дайым жакшы күндөрдө эле кездешип жүрө берели. Ошо сиздерге ham рахмат, ушинтип элдин кызматын кылып жүрөсүздөр. Чоң рахмат, ушинтип баарыбызды сүйүндүрүп койдуңуз. Баарыңарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт. Рахмат. Жанында отырған эжебизге сөз берели. Эже айтарыңыз, сиз ким болосуз? Эже солом. Тилек бүй балам, Миргүл сиңдим. Силерге рахмат. Өмүрүңөр узун болсун. Ар дайым ушинтип эжеңер сыйласа, Кудай силер сыйласы. Кынчаман иштеп келгиле. Эже сиздин өмүрүңүз узун болсун, жанжа. Ден соолугуңуз чоң болсун. Рахмат. Сиздер көңүл бактылуу болгула, ушу балдардын күнү күчүн көргүлө. Ар дайым ойноп күлүшүп, бир туугандар ушундай жакшы сюрприздерди кылып, тойлордо, жакшылыктарда эле туугандар катташып жүрөлү. Кеч болойлу, чечен көңүл бактылуу болгула. Тамам сюрприз болуп кийин акагам рахмат. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр жок, мен дагы бүтпөгөн кичине бир учурубуз бар. Нуржан эже, бул урматтуу бүгүнкү ушул Нуржан эженин эң жакын адамдары. Бул идеологияны мен ишке ашырып жүрөм. Атым Мирза Казимкулов. Ушул биздин Кыргызстаныбызда бир туугандардын ортосундагы мамиле, апам менен баланын ортосундагы мамиле, келин менен кайнененин ортосундагы мамиле дегендей, мына ушул тартымдар, ушул тасмалар кийинки муундарга сабак болсун иретте тартып жүрөм. Тартып жүргөнүмө 1-2 жылдын 100 болуп калды. 5-6 миңдей адам мына ушул эфирден пайдаланышып өздөрүнүн кубанычтарын билдиришти да. Нуржан эже, аябай суранды эле да, сиңдиңиз Миргүл ушул эжем бир куплет ырдап койсо, мен ушу эжем жанына баргандай чогуу туулганын тоскондой эле болот элем депчи. Нуржан эженин бир ырын угайылдаган, эгер коштойм десе, жездебисинде бир ырын угуп турган эжени таппабыз. Ырданды жакшы көрөм, аябай. Бир куплет. Эжем кес-кес кыңылдап калчу эле, ушу бир куплет ыр болсо керек деп суранды эле. Бирок табигат мага үн бербептир, ырдаганга неме кылбаптыр, бирок мен аябай өтө жакшы көрөм ырдагандычы. Бирок такыр ырдай албайм, бирок тойлордо бийлейм. Мен ортманына кызым ырдап берсинчи, ырдачы кызым. Кана? Мамаң айтчы. Эсиңде? Кана? Кече айтып бердимчи. Мамочка милая, мама моя, Катыра бер. пусть эта песенка будет твоя, ля-ля-ля-ля-ля, пусть эта песенка будет твоя. Это тебе мой подарок такой, сыпай эту песенку вместе со мной, ля-ля-ля-ля-ля, сыпай эту песенку вместе со мной. Ой, рахмат, кол чалып коебуз эке, сонун. Нуржан эжекебиздин атынан ушул небереңиз болот да, ошондо жок бул ким болот? Кызың Сулова, кичинекей кызыңыз ырдап берди да. Бактылуу кыз ырдап болгон, Неме кылса ошо жездем ырдап берсе? Жездеби сана. Сурано теми. Ооба. Ырдай албагандар кыйнабагын да. Жезде ырдап бербейсиз бир учурдан пайдаланып бир куплет. Сизге. Ne o ölçümüz var, ırday koyarsın, bizi kıynabagın. Biz hemen yaman bilyeyiz. Geliңiz anda. Bir Kişiler var. Bir kuplet dedi. Burada arılar emezsen çıkıyor. Komuz alıp versin. Мындай эл булак келет деген ошол. Өтөт эле сону кылып. Кана аке, сизди күтүп турабыз. Düet kılıp koyup ayarında. Koştap kolda turabız ооба. Koştap kolda turabız. Düet sayız orada. Gün aylı tün kayda, biz üzgüncü par gül kayda, gözünden seket boloyun, görünüp koyçu bir kayra. Gözünden seket boloyun,
көрініп қойшы бір қайра. Ой, рахмат, қолдап тұрмын. Бұл біраз шығармашылыққа қызыға оқшайса, шамасы, біраз үніңіздағын, тембірлеріңіздағын біраз оқшашып кетіп отады. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Менен программасынын көрүүчүлөрү, мына Нуржан эжекебиздин жакшынакай болгон туулган күндүн урматына жайган дасторкон үстүндө турабыз. Мына ушул туулган күнүнө ушул жайган дасторконуңуз көп жайылсын. Ал үчүн сизге ден соолук каалайбыз. Эч качан оорубаңыз, Нуржан эже. Эч качан ушинтип карыбаңыз. Жап-жаш болуп, сизди 50 жашта эч ким ойлобойт. Мен урматтуу көрүүчүлөр, мисалы, жездебизге рахмат. Бирок жана тамашалап кеттим, мен ушу жашаганым мага рахмат да келет. Бирок Нуржан эже, сизге да рахмат. Сиз да ушул сиңдилериңизге же туугандарыңызга жакшылык кылган адамсыз, ошон үчүн кайтар дүйнөдө бул кайтып атат да эне. Эже. Баягы энелерди уттап жүрүп, эне деп үйрөнүп калдым, бирок сиз эч качан ушул дасторконуңуз жамандыкка жайылбасын. Бул Менен программасы аты жөнүм Мырзабай Азимкулов. Мен азыр Ош шаарынын бир Раяна деген чайканасында турам. Нуржан эжебиз өтө жакын адамдар менен биргеликте туулган күндүн урматына арналган иш-чарасын өткөзүп атат. Бар болуңуз, Нуржан эже. Азыр Миргүл эжелер менен дагы сүйлөшөйүн дедик, бирок эми сыртта жүргөн мигранттардын убакыт саябат чектери болот, балким жумушта болуп калгандыр. Ал дагы сизге телефон чалып, коңгуроо кылган болуш керек, буга чейин сизди куттуктаган болуш керек, чамасы. Эртең менен куттуктадыбы? Ошол адамдар дагы бар болсун. Бир омин деп коелу эми ушул жыйынтып жатыбы? Амин. Баарыбыз эсен болуп, тынч болойлу, ден соолук болойлу. Ушул жакшылыкка жайылган дасторконубузда ушинтип жакшылыкка жайыла берсин. Дагы бир жолу ушу жан туулган кут болсун. Ден соолукта бол. Allah sağlık menен aman bol, bаарыбыз aman болойлу, тынч болойлу, заманыбыз тынч болсун. Мына ушинтип биз программаны жыйынтпайбыз. Бүгүн дагы бир сүйүнүчтүн ээси Нуржан эжекебиз болду. Кийинки дагы ушундай бир жакшылыктардан жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар. Кат жазыңыздар, алдыда телефондор жазылып турат. Жакшы туруңуздар. Рахмат силерге дагы. Жакшы отуруңуздар. Бул шириндик Барбол фирмасынын атынан сизге атайын арналган шириндик. Ушул шириндикти жезден өтөңүздөр. Жездем айткандай түнкү саат 12ден жакшы чай менен ичем коюңуздар. Анан бул болсо мынакей азыр мен колдорун өрүп коюп, себептен Миргүл эже суранган бул кызга. Бул болсо бул балага. Мынакей Миргүл эже, ушул аманаттарыңызды берип кутулдум.